12 балга чейин жеткен. Аны деген мындай прибор менен эмес, каражат менен эмес, элдер эле адистер өзүлөрү баягы талкаланган эмелерди көрүп, үйлөрдү көрүп, ошо үйлөрдүн ал акыбалына таянып, ошону 5 балл болду, 6 балл болду деп божомол менен айтат. Эми сиз азыр айтып атасыз, Тажикстанда эпицентри Тажикстанда болгон деп. Ошол Тажикстанда жанагы Жергетал району бар. Ошол Чоңолай району менен чектешкен. Ошондон бери жанагы Кичи Карамык деп коет. Улуу Карамык биздин Карамык, Кичи Карамык тигилердин. Аралыгы бир 15-20 километр чыгат. Эми значит эпицентр ошол жерде болгондо. Мен муну менен айтмакмын. Ошол 78-жылы 9 балл болуп жер титирегенде ошол жарылбаган үйлөр муну ушул 5 балда азыр өзүңүз көрүп келипсиз, бүтүндөй үйлөрдөн жаракат кетип калды. Анан 5 балл деген мурун деле 4 балл, 5 балл титиреп турганда шкала. Азыр эми менин сөзүмдүн жыйынтыгы ошол жанагы сейсмологиялык борбор иштебей жатат. Бул боюнча биз сиздерге кайрылдык. Аны ким иштеш керек болчу негизи? Ушуга ким жоопту? Ал жерге биз бардык, караңгыда отурат, бир кароолчу отурат, иштебей атыптыр. Анан кагазы жок дейт. Кагаз каяктан келет десек, Белоруссиядан келет дейт. Анан Белоруссияда демек анда Бакиев бердирбей койгон турбай баргандан кийин кагазды деп биз тамашалап күлдүк ошол жердечи. Чын эле кагаз каяктан келет, эмне үчүн иштебей атат, ким иштетиш керек аны? Аны түздөн түз биздин институттун станциясы аны. Ал убакта чындыгында кагаз жок болчу. Каражат жок болсо кагаз жок болот. Өзүңөр билесиңер, биздин илимге азыр мамлекеттин баягы акча бергенин өзүңөр билесиңер. 1 жыл иштеген жок. Аны баягы жашырганда деле болбойт дегилечи. Бирок азыр мына 1 ай болду, жаңы санарип станцияны койдук. Ал иштеп атат. Буюрса мына Карамыкта өзүңөр деле көрдүңөр го. Биз ошол Чоңолайда, Каракулжада өзгөндө жүргөндө ошондо деле издеп жүрдүк, ушул жоопкерчилик кимде депчи. Карасак мектептер жаракка кетсе, үйлөр жаракка кетсе, анан тиги замдарга барсаң ал айтат, газын кашылтайт, бири-бирине эле шылтайт да, өзү Равшан мырза. Ушуну көзөмөлдөп атасыңарбы? Жогорку кеңештин депутаты азыр акча жок деп атат. Балким акчаны силер Минфинден алып бересиңерби буларга? Бүгүнкү күндө мектептердин абалын көргөндө адамдын ыйлагысы келет. Бул жердеги жана региондогу мектептерде союз убагынан баштап жана партасы дагы, столу дагы, доскасы да эч нерсе алмашкан эмес. Доскасында миллион жазуулар бар, партасы сынык. Биз мына министрликке, илим билим берүү министрлигине айттык. Сизге бюджеттен канча акча керек? Ошол керектүү бюджеттеги акчанын бардыгын алыңыз. Кайсыл жерде жер титирөө болбосун, кайсыл жерде мынагу мектеппи, социалдык объектилерби, же жөнөкөй жашап турган үйлөрбү, кайсылар мындай жабыркабасын, аларга түздөн түз комиссия түзүп туруп, жергиликтүү органдар менен түздөн түз барып туруп ошого тез чара көрүш керек. Ушул мени МЧС десе эле, эмнеге азыр Нуран айтып өтсөңүз, эсиме салдасыз да. МЧС десе эле биз жанагы жер титирөөлөр, бир жаратылыш кырсыктары болгондон кийин анан барып жардам берүүчү орган катары билип калдык да, элдин баары ошондой түшүнүктүү. Ага чейин алдын алуу аракеттерин кылбайбы МЧС? Ага чейин ал ыңгайсызбы мындай? Анда иши билинбей калабы? Пиар болбой калабы? Мектептерди куруу боюнча бизде мына Гострой бар. Мына көзөмөлдөө органдары боюнча дагы бул жерде биздин агабыз айтып өтүп кетти. Бул жерде бизде жанагы нормативдик курулуш жана актылары түздөн түз мындай сапатын карап туруп, ошону түздөн түз жана фундаменти курулуп баштагандан баштап туруп көзөмөлдөсө, ушул нерселер болбойт эле. Өзүнөн сураңызчы азыр, ушул боюнча кандай куруп атышканын жоопкерчиликти жанагы жеке фирмалар тартабы жоопкерчиликти? Бүгүнкү күндө ошол сапаты боюнча айтканда бар жокту 100% аткарып атат дегенге мен кошула албайт элем. Эмнеге дегенде, көпчүлүк убакта мына жасап туруп кетип калышат. Ошол 2007-2005 жылгы курулган мектептерде эле мындай сапаты боюнча абдан начар болуп атат. Ошондуктан сиздердин түздөн түз ошол фундаментинен баштап туруп, ошол крышасын жаап, күлүчкө жаап, ошол жерде презентация кылганга чейин силер абдан катуу көзөмөлгө алышыңар керек. 2008 жылдан баштап ушул Кыргызстанда USAID программасы иштейт. Ишкерлерге мамлекеттик ишкерлердин ишине мамлекеттик кийлигишүүнү этап менен азайтып келатат да. Курулуш маселесинде да ошондой болуп атат. Мисалы 2008 жылдан 2009 жыл 2 жылдын ичинде мамлекеттик көзөмөл дегенди аябай төмөн деңгээлге түшүрүп алдык, өзүбүз ошол программа менен иштейбиз деп атып. Мисалы азыр мына Минэкономикага барып уруксат алабыз деп атпайбызбы? Минэкономикага барып уруксат алабыз текшериш үчүн. Мен ошол жерге барып
өзүмдүн милдетимди аткарайынбы аткарбайынбы деп Минэкономикадан уруксат алып калдык. Кыскача жооп берип койсоңуздар, бир суроого жооп алайынчы. Сейсмикалык туруксуз болгон үчүн мектептер, имараттар ким жоопкерчиликти тартат? Сиз билим берүү министрлигинде Мен билим берүү министрлигинде. анда сизге да суроо берейинчи, ушул мектептердин абалы аябай ашар жолу менен курулган, начары, бирок ичинде балдар окуп атпайбы? Ага ким жооп берет? Балдардын өмүрүнө ким жооп берет? Бул Дагы эле окуп атат. ооба. Мисалы үчүн ага ким жооп берет? Мисалы үчүн азыр бүт баары мына мектептердин эмесинде бүт жергиликтүү бийликтин мисалы үчүн айыл өкмөтүнө өткөрүп беришкен бүт баары. Сиз жооп бербейсизби? Биз өзүбүзгө тиешелүүнү жооп беребиз, кандай жооп беребиз? Бирок окуучулар да бар. Мектептин Окуучулар ооба. Былтыры ушул маселе аябай катуу көтөрүлүп, мына өкмөттүн 247 токтому чыкты 18 ноябрда. Бул эмне деген токтом? Бул деген мурда ушул бүт бар министрликке караштуу, бул жерде вуз болобу, детсадтар болобу, же болбосо мектептер болобу, мунун курулушу чачкын бөлүндү, заказчиктер көп заказчиктерге, буйрутмачыларга бөлүнүп кеткен да. Министрлик өзү кура турган мектепке да ээ болгон эмес, ага жоопкерчиликке дагы жоопкерчиликин берип атат. А курушка ээ болгон эмес. Ошо токтом менен азыр бүт баарда бул жерде бир гана билим берүү тармагында. Кечирип койсо рахмат. Азыр мына куруучу компаниялардан барбы бирөө жарым? Сиз бар экенсиз мына. Биз негизинен ушу долбоорлоо иштер менен алек болобуз. Азыр маселенин баары жаракка кеткенден кийин ким жооп берет? Аким район кандай чара кабыл алынды? МЧС кандай кабыл алды? Эмне үчүн сейсмика точный прогноз бербейт деген сөз бул болбогон сөз да, мындай айткандачы. Бул жерде жооп бере турган эки эле киши бар. Биринчиден долбоор жасаган адам жооп берет, ошол мекеме да. Экинчиден ошол курулушту курган адам жооп берет да. Бул дагы курулуш мекемеси да. Бардык өкмөттүк актылардын баарында ошолордун кол коюп жооп бере турган документтердин баары, формалардын баары бар да. Сиздер менен келишимде ушул каралганбы? Келишимде ошонун баары каралат. Келишимден мурда биринчи бул жанагы курулуш нормативдик документтер менен тастыкталган да, мунун баардыгычы. Бизде СНИП деп коет да, анычы. Ошону долбоорчу дагы, курулушчу дагы кармаш керек да. Жоопкерчиликке башынан аягына чейин ошол экөө гана жооп бериш керек. Анткени жанагы жогоруда айтып өтпөдүбү, тиги бетон куюлуп бүткөндөн кийин анан барып текшеребиз депчи. Бул туура эмес. Неге бирге албай атышат? Ушул министрликтердин, агенттиктердин баардыгын неге бирге албай атышат? Түздөн түз айтышыбыз керек, мамлекет жоопкерчиликтүү. Мамлекет дегенде ушу так кайсы министр? Госархстройконтроль барып туруп ошол жерде ошол объектини кабыл алат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, булар барып көзөмөлгө алып, ошол объектини кабыл алгандан кийин түздөн түз мамлекет жоопкерчиликтүү болот. Ошол жерде отурган, ошол жерден окуп аткан, ошол жерде иштеп аткан мугалимдерибизге, мектептеги жанагы балдарыбызга түздөн түз мамлекет жоопкерчиликтүү болот. Ушул жерде бир нерсени айтып коюш керек. Бүгүнкү күнгө чейин жанар. Ушул мына азыр май айы башталып атат. Бүгүнкү чейин бир тыйын мисалы үчүн берилген жок. Али мына эшикте жадыраган жаз турат. Мектептин ошо ремонту да, курулушу да бүгүнкүгө чейин башталып эле. Акча жок. Акча жок. Кимде акча бар? Мына ушундай бороондо көптөгөн ата-энелер келип ушул мектепти ашар жолу менен курулган мектептин азыр абалын аябай кейип турушат. Чын эле жылуу кабинетинде, жылуу жумшак креслосунда отурган, балким ушул мектепти куруп берүү үчүн чечишелүү чоңдор балким ушул программаны көргөндөн кийин ушул айылдын мектебинин маселесин чечип берет деп биз толук ишенебиз. Азыр көрөбүз үстүн. Бул мектепти белгилеп коюш керек. Көпчүлүгүн өкмөт бир аз гана каражат бөлгөн, калганы болсо элдер өздөрүнүн ашар жолу менен курган, Ошол жыгачтарды мисалы өзүңөр эле алып келгенсиңер, туурабы? Ооба. Ар ким бирден терек кылган. Терек кесилген токойдон жардам алганбыз лесхоздордон. Бул жерде көптөгөн. Азыр маселе эмне болуп атат? Эмне үчүн? Маселе ушул крышасы үлгү чөгүп кеткен таска. Ооба. Могу жерде карабы. Класстар ушуларда. Азыр чыктап чыкканбыз могу жерде абдан эле кооптолуп калып, жакаттан түшүп кетет. Этият болуңуз. Түшүп кетет, ооба. Могу жак чын эле үстү араң эле турат, түшөн эле деп эле турат. Эгер бул мектептин да түшө турган болсо, бул чатыры, анда балдар чын эле көчөдө калат. Ушул ызгардуу суукта чатырчаларда окушка туура келет, же болбосо айла жок мектепте окуу процесси толугу менен токтойт. Ашар жолу менен мектеп кургансыңар, Ооба. Азыр жетиктирөөгө туруштук бербей бир топ кулап калуу коркунучунда турбайбы? Араң эле турат,
Анда эмне үчүн өзүңөрдүн балдарыңар окуган мектепте ушундай бир сапасыз салдыңар да? Аша жол менен болгондо да. Ал мезгилде негизи мындан 5